Документтер так болбой кирди чыкты кылыш керек болуп жатса, мен Сүйүн акен сунуштайм. До конца айдашат. Кирди чыкты кылуучулардын регистрациясын базадан жана кара тизмеден бекер текшерип беришет. 24 саат бою чала берсеңиздер болот. Азыр Ош шаарында ушундай болду. Саламатсыздарбы, урматтуу бир туугандар? Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маалыматтарды өз убагында билип туруу үчүн видеого бир дана лайк басып, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгурочону да баса кетиңиздер. Азыр гана Ош шаарында үрөй учурган кырсык болду. Мерседес үлгүсүндөгү унаа катуу ылдамдык менен келе жатып, алдыдагы Toyota үлгүсүндөгү унааны артынан сүзүп, Toyota үлгүсүнүн айдоочусу унааны башкара албай калып, электр чубалуулары тартылган столбаны сүзүп, айырбактары полный атылып кырсыкка учураган. Темир акча табылат, ден соолук табылбайт дегендей туугандар. Бактыга жараша өзү аман калган. Көлөрдүн айтуусу боюнча эки тарапта тең айып бар экенин айтышты. Анын себеби экөө тең катуу ылдамдыкта келе жатышып, ушундай жагдай болуп кеткенин билдиришти. Көп өтпөй милиция кызматкерлери келип, иштин чоо жайын тактап билүүгө киришти. Азырынча толук маалымат бериле элек. Көлөрдүн айтуусу боюнча Мерседес үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу айыптуу экендигин айтып жатышат. Кантсе да урматтуу айдоочулар, акырын жүрүп ушундай кырсыктардан оолак болуңуздар. Айырбактары ушундай атылып кеткен.